Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Мугалим Анарбекова Гүлүмхан Анарбековна. Сабак 2 класстар үчүн. Анда сабакка даярбызбы балдар? Дептер китептерибизди алып чыгып, бүгүнкү датаны дептерге жазабыз. 1 айынын 8-и. Класс иши улуттук идиш аяктар. Улуттук идиш аяктарга эмнелер кирет, кандай аталат? Мына бүгүнкү сабакта ушул тема боюнча үйрөнөбүз балдар. Анда бүгүнкү сабактын максаты улуттук идиш аяктардын аталыштарын үйрөнүшөт, жаңы сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгөнгө көнүгүшөт, жаңы сөздөрдү кеп маданиятында колдонууга тарбияланышат. Сүрөттөр боюнча балдар, улуттук идиш аяктардын аттарын эсибизге сактап калабыз. Чыны. Чыны менен чай ичебиз, балдар. Кесе. Кесе менен шорпо ичебиз балдар. Эмне ичеткенбиз? Сорпо. Кесе жыгачтан жасалган, көрдүңөрбү өзгөчөлүгүн? Казан. Казанга эмне жасайбыз балдар? Казанга тамак жасайбыз, жарма кайнатабыз. Көп нерсени казанга жасайбыз, балдар. Көкөр. Бул эмне идиш экен балдар? Бул көкөр деген кымыз койган идиш балдар. Ушуга кымыз коюп, конокторго куюп беребиз, өзүбүз ичебиз, көрдүңөрбү балдар? Кымыз койган идиштин аты эмне экен? Көкөр. Мынакей. Ал эми кийинки сүрөттү карайбыз. Бул жаргылчак. Жаргылчак менен илгери биздин ата-энелерибиз эмне кылган? Буудайды жанчып, ушу менен он чыгарышкан. Биз илгери тегирмен жок кезде ушул жаргылчакты колдонгонбуз. Бул саба. Сабага кымызды коюп бышырышкан балдар. Жыгач кашык, жыгач сүзгү, жыгач табак, жыгач депкир, көрдүңөрбү балдар? Илгерки улуттук идиш аяктар. Бул бычак. Бүгүнкү күндө да биз ушундай бычактарды колдонуп келебиз балдар. Бул сөздөрдү эсиңерге жаңы сөздөрдү эсиңерге тутуп алгыла. Бычак менен нан кесет. Ножом режет хлеб. Кашык менен тамак ичет. Ложкой кушает. Сүзгү менен тамак коят. Поварёшкой разливают суп. Чыны менен чай ичет. Пьют чай из пиалы. Кесе менен сорпо ичет. Шорпо пьют из кесе балдар. Мынакей, көрдүңөрбү? Бул жаңы сөздөрдү эсиңерге сактап, күнүмдүк турмушта колдоно билгиле балдар. Эми жаңы үйрөнгөн сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп жазгыла. Мен 2 мисал келтирдим, силер калган мисалдарды өз алдыңарча жазасыңар. Бычак менен нан кесемин. Казанга тамак жасаймын. Көрдүңөрбү балдар? Кайсы мүчөгө басым жасап атабыз? Таандык мүчөсү мын мүчөсү мин. Мен нан кесемин, мен тамак жасаймын. Көрдүңөрбү? Ушул мүчөнү эсиңерге сактап калгыла. Эми табышмакты тапкыла балдар. Үстү таш, асты таш, ортосунда бышкан аш. Бул эмне экен? Биз бүгүнкү өткөн жаңы сөздөрдө кездешет. Эмне дедим мен? Биз унду эмне менен жасайбыз дедим?
азаматсыңар. Жаргылчак менен ун жасалат, Жаргылчак үстү асты таш болот. Анан ортосуна буудайды салып, ары бери айлантканда буудай ун болуп чыгат. Мына ун ошол аш деп айтып атат. Анда балдар 5-көнүгүдөгү сүрөт боюнча көкөр кандай бөлүктөрдөн турарын айтып бергиле. Эсиңерге сактап жаттап алгыла. Биринчиси, көкөрдүн оозу кепкеги деп аталат экен, көрдүңөрбү? Кепкеги, оозу деп айтылбайт экен. Капкагы деп айтылбайт. Кепкеги. Экинчи, кепкек боосу. Үчүнчү, моюну. Төртүнчү, түбү. Мынакей. Ушул 4 бөлүгүн силер жаттап мага айтып бересиңер. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма 6-көнүгүдөгү көкөр деген текстти окуп балдар, тексттеги сүйлөмдөргө суроо коюп жазгыла. Көкөр кыргыздын улуттук кооз идиши. Көкөргө кымыз, айран, чалап куюлган. Көкөрдүн оозу куш, моюну узун, түбү кенен. Азыр ал сувенир катары жасалат дейт. Мына ушул текстке силер суроо берип жазасыңар. Көкөр кыргыздын кандай идиши? Улуттук идиши деп. Көрдүңөрбү балдар? Ушинтип суроо берип жазып келесиңер. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта тургула балдар.